16 bölüm. Ыйыктар үчүн чогултулчу жардам жөнүндө айтарым. Галатиядагы жыйындарга берген көрсөтмөмдү колдонгула. Мен барганда чогултуп жүрбөшүңөр үчүн ар жуманын биринчи күнү ар бириңер шартыңарга жараша колуңардан келгенин чогултуп коюп жүргүлө. Барганымда өзүңөр тандаган адамдарды кат менен Иерусалимге жөнөтөм. Алар чогултканыңарды Иерусалимге жеткирип барышат. Эгерде менин да барышым керек болсо, алар мени менен барышат. Адегенде Македонияга барып, андан ары силерге барам. Араңарда бир аз убакыт туруп калат окшойм. Атүгүл кыштап калышым ыктымал. Кийин силер мени бара турган жагыма узатып коерсуңар. Мен силерге тийип эле кетким келген жок. Кудай буйрса силер менен көп убакыт бирге болоюн деген оюм бар. 50-күн майрамына чейин Эфесте болом. Анткени мен үчүн эшик кенен ачылды. Бирок каршылашкандар да көп. Эгерде силерге Тиметей барса, өмүрүнө коркунуч туулбагыдай болсун. Анткени ал да мага окшоп Теңирдин ишин кылып жатат. Аны тоотпой койбогула. Силер аны тынчтык менен узатып койгула. Биз аны бир туугандар болуп күтүп жатабыз. Аполлос бир тууганыбыздан бир туугандар менен бирге силерге баруусун абдан өтүндүм. Бирок ал азыр барууну каалаган жок. Ыңгайы келгенде барат. Сергек болгула, ишенимңерди бек туткула, бекем болгула, кайраттуу болгула. Бардык ишти сүйүү менен кылгыла. Ахая жеринде Теңирге биринчилерден болуп ишенген, өздөрүн ыйыктарга кызмат кылууга арнаган Степандын үй бүлөсүн билесиңер. Бир туугандарым, силерден өтүнөрүм мындай адамдарды сыйлагыла. Силерге жардам көрсөтүп, силер менен чогуу эмгектенген адамдардын баарын сыйлагыла. Степандын, Портунаттын жана Ахаиктин келгенине аябай кубандым. Анткени алар силерди жоктотушкан жок. Алар мени да силерди да тынчтандырып коюшту. Мындай адамдарды сыйлагыла. Асиядагы жыйындар силерге салам айтып жатышат. Теңир жолунда жүргөн Акила менен Прискила да өздөрүнүн үйүндө чогулган жыйын менен бирге силерге ысык салам айтып жатышат. Бардык бир туугандар силерге салам айтып жатышат. Ыйык өбүшүү менен саламдашкыла. Мен, Павыл, саламымды өз колум менен жаздым. Теңирибиз Иса Машаякты сүйбөгөн адамга анафема, маранафа. Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгө берсин. Мен баарыңарды Машаяк Исанын сүйүүсү менен сүйөм. Амин.